Биз азыр Кыргыз темир жолу ишканасына таандык болгон вагондо турабыз. Бул вагон Бишкек-Кайыңды каттам аркылуу жүрүп турат. Ушул Бишкек-Кайыңды жана Бишкек-Балыкчы каттамдар аркылуу жүргөн поездерге, тагыраагы жүргүнчү ташыган вагондорго жашы жетелектер тарабынан коркунуч жаралып жатат десек, коомчулук этибарга ала бербесе керек. Бирок бүгүнкү учурда жагдай ушундай. Айта турган болсок, бүгүнкү күндө өспүрүмдөр жүрүп бараткан вагондорго таш ыргытышып, айнектерин чагуу менен бирге анын ичинде жүрүп бараткан жүргүнчүлөрдүн да өмүрүнө коркунуч жаратышууда, аны менен дагы бирге мамлекеттик мүлккө дагы зыян келтирип жатышат. Мисал катары айта турган болсок, биз алдыда сөз кылган окуялардын далили катары мына ушул Бишкек-Кайыңды каттамы аркылуу жүргөн поездга тагыраак айтканда вагонго кол салуу болгон. Бул бир нече күн мурун эле болгон окуя экен. Бул тууралуу кенен Кыргыз темир жол ишканасынын кызматкерлери айтып беришти. Жерден эми жанагы жаш өспүрүмдөр да, кээ бирлери мектептен кайткан өспүрүмдөр, же болбосо мал жайып жүргөн эмелер, мал жайып жүргөн адамдар ошолор кээде эме кылышат, сындырышат. Мына бүгүн эле мына мен 2 терезем сынып келди. Кече эме Беловодский бекетинен өтүп 51-чи канчанчы 51-71 километр чакырымында ошо таш менен сындырып, бүгүн мына эме менен келдим, сынык айнектер менен келдим да. Ата-энелерге балдарына ушундай тарбиялык иштерди жүргүзүп, айтып, түшүндүрүп, мындай болбойт, кооптуу негизи бул темир жол өзү. Терезени урганда өздөрүнө да чачырап кетиши мүмкүн, өздөрү кырсыктап калышы мүмкүн да. Чара көрүш керек. Буларга чара көрбөсө болбойт, катуу тартипте. Ата-энелерге барып айтыш керек. Керек болсо мектептерде өткөрүш керек, жыйналыш. Балдарга жеткириш керек. Биздин балдар билбейт ата. Ата-энеси керек болсо ине атасы бартат. Ошолорго тийсе эмне болот? Коноктон келет. Өздөрү ойноп жүрүп чаап атат. Болбойт, ошону айтыш керек, жеткириш керек элге. Силер дагы айтып жеткирсеңер, ошо сураныш ошо телевидениени көргөндөр айтат да. Мына бул телевизорго чейин чыгып атат, өзүбүздүн поездубуз өзү түшкөн эмеге кайра чаап, талкалап атасыңар. Бул эмне деген жакшылык? Бул согуш эмес да бул жер. Тынчтыкта эле ушундай айнек чаап атса эмне болот? Адамдар. Ушуну тарбия жеткириш керек дейт аталар, аябай айтып. Керек болсо мектептерге чейин барып милициялар айтыш керек. Антпесе болбойт милиция. Чараны ошол. Мына ушундай кол салуулар күнүнө же күн алыс болуп турарын Кыргыз темир жол ишканасынын кызматкерлери айтып беришти. Мына ошондой таш бараңга алуунун кесепетинен мына момундай айнектердин бирин же экисин алмаштырат. Ал эми бул иш кошумча чыгымдарга алып келет. Күндө эле болуп турат. Күндө болбосо через день точно болуп турат. Бир вагондо мына бул вагондо 2 айнек сынып келди бул жолу. Ар бир айнектин баасы приблизительно стоимости около 3,5 миң сом болот. 3,5 миң сом, 4 миң сомго чейин барат да. Күндө эле болуп турат. Ички каттамдарда деле, сырткы каттамдарда, международный перевозкада ошо вагондордо деле болот. Күнүнө бир 2-3 терезе алмашып турат балдар менен. Жумушу, столердин жумушу бир 2 сааттык жумуш кетет. Бир айнекти алмаштырыш үчүн. Ушу жергиликтүү тургундарга айтып коерум, балдарыңар менен сүйлөшүп, мындай эмени дисциплинарный эме сүйлөшүп балдар менен үйдө болбойт деген. Чапканга болбойт, бул деген ичинде жүргүнчүлөрдүн башына таш тиет, колун кесип кетет, травма болот.
Мына ушундай сакадай болгон таштын кесепетинен адам өмүрүнө коркунуч жаралып, аны менен бирге үрөй учурган окуялардын себепкери болгон учурлар болгон экен. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу ишканасынын тажрыйбалуу кызматкери айтып берди. Мен тажрыйбамда өз ушул вагонумда болгондо ушундай окуя. Кетип баратканда тамак ичип аткан пассажирлерге таш, Өзбекстандан таш тийген ушунда. Аяктан да көп чапчу эле. А ошондо ичип аткан аялга таш түшүп кетти. Бүт тамагынын баары булган таш түшүп. Эми кантебиз деп тамак акыры ошондой күндөр болгон да. Бул жаман да, бул өлүмгө бат эле алып келип коет. Билбейт. Кырсык деген 5 мүнөттө ошон үчүн кыргыздар айтат. Сразу өлүп калышты мына адам. Ага ким жооп? Мына ушундай жүргүнчү ташыган вагондорго кол салуу, тактап айтканда бейбаштык учурлары 59ду чамалайт. Анын 2 учуру жазаланса, калгандары жазаланган эмес. Атап айтсак, буга чейин люкс вагон болуп таанылып келген Бишкек балыкчы каттамы аркылуу жүргөн вагондордун бирине кол салуу болуп, анын айнеги сынган, анын күнөөкөрү табылып, ага 50 000 сом айып салынган. Ал эми Бишкек кайыңды аркылуу жүргөн вагонго дагы буга чейин кол салуу болуп, анын себепчилери табылып, укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилген. Кыргыз темир жолу ишканасынын кызматкерлери бул вагондорду калыбына келтирүүдө чыгымды жабуу үчүн бюджеттен акча алынарын эске салат. Ал эми ал бюджет ар бир жарандын капчыгынан толукталат. Муну эске алуу менен мекеменин кызматкерлери ата-энелерге кайрылып, өздөрүнүн чүрпөлөрүнө туура таалим тарбия берерине ишенишет жана чакырып кетишет. Адилет Иманов, Ислам Алтынбеков, 7 канал.